Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Сагындык Өмүрбаев агабыздын Чоочун киши чыгармасы. Жайдын аптабы. Шаардын четиндеги чоң бак. Күндө жалгыз келем да кыбыр эткен жан жок бир кычка кирип, кечке көргөн бакканым китеп. Ийиндеп экзаменге даярданам. Мына кеч кирди. Өзүм чарчап, өзөгүм үзө тартканда ордумду калтырып үйдү карай, жок, бактын ичиндеги ашканага бурулдум. Бейкут бактан бетер ашканада ээн экен. Ээн дегеним такыр жан жок эмес, шаардын ашканаларындай опур-топур жок. Ак кийинген сатуучу, анан тетиги бурчта жалгыз киши. Кишинин үстү башы жүдөө. Эшикте күн ысып турса, көөнөргөн көрпө тумагы менен эски кара күл жака пальтосун баса кийип, өңү азыңкы кер сары. Ач калгандай эрди кеберсип, уйкудан калгандай көзү китирейип жалгыз отурган киши ээг алдындагы жалгыз кружка пивону телмире тиктеп калыптыр. Тыштан бирөөнүн табышын тыңшагандай, ал өзү тымып, ирмелбестен кружканы тиктеген көзү тунуп, үстүндөгү боржоктогон көбөгү эбак тараган пивосы да өзүнө окшоп бозоруп тымып калыптыр. Бери четке отуруп, алдындагы тамакты жей бердим. Эки көзүм тиги кишиде. Ал былк этпей катканда калган. Ичип жеп болуп туруп баратканымда гана табыш алып, чочуп койгонсуган киши мени ормон карап, бүшүркөгөндөй бирдеме айтарга оозун таптагандай көрүндү. Таанышпы деп ойлодум. Анын жабыккан жүзү, жашылданган көзү мени ээрчи карады. Жок, көргөн эмесмин. Чоочун киши. Жолум менен кете бердим да, көп көргөн кишилердин бириндей аны анча таназар кылбадым. Эси дартым экзаменде. Экзаменге айланып жүрүп, арадан 2-3 күн өткөн соң үйүр алган багыма келатам. Адатымча жалгызмын. Эендеп бая Тураттан атайын качып чыккам. Ал келсе бажылдап сабак окутпайт. Мындан канча жыл мурун кыштактагы балдардын чүкөсүн кагып алганын айтып бүтө албай, айласы кеткенде кишини жулмалап күрөш менен тажатып суу жыгат да, же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок, кечинде шалпайып кайтабыз. Анын саатынан калган жолдошторуман да эендеп качып жүргөнүм ошо. Мына 2-3 күндөн бери мен көрө элек бак. Ушу 2-3 күн ичинде теребел түгөл өзгөрүп кеткендей көзүмө. Дарактар дүпүйүп, бак ичинин тулаңы да алда канча узарып тушарга чыккандай. Аптапка магдыраган дарактар күндөгүдөн бак жайып бараанду. Тулаңы да көйкөлүп. Бактын түпкүрүндөгү көлөкөлүү бейкут ордума келдим да, тулаңга эркимче оонап китеп окууга кирдим. Баш көтөрбөй көпкө окусам керек. Китебим бетимде боортоктогон бойдон аптапка талыкшып үргүлөп кеттимин. Шилмен кармаган колдон чочуп ойгондум да, көзүмү ач элек жатып кыжырым кайнады. Бая кудай аткан Турат да кап кутулбайт экенмин го мындан. Итиркейим келип, башымды жулуп алып атып турдум. Бет маңдайымда чоочун киши. Уйкулуу көзүмдү ушалап сестее карадым. Чоочун. Жо, бая күнкү ашканадан көргөн киши. Экөөбүз үнсүз тиктеше түштүк. Анын көзү кудуу бирөөдөн чоочуркап, ыйлай албай, күлө албай турган баланыкындай аянычтуу кейпиңдейт. Киберсиген эрди, шимилген жаагы, үстү башы да ошо бая күнкү. Ушул аптапта кийим которуп жеңилденмек түгүл, оболу ошондогу кийимин чечип уктай электей.
таноосунан деми бир аз титрей чыгып, тартылып бүтүп бараткан тамекинин түбүн кармаган колунда калтырак бар. Мен ага батынып кеп ката албай көпкө тура бердим. Оозунуп кеп каткыдай же курбум эмес. Мен анда 20-га жаңы аяк баскам. Тиги киши бери болгондо 40-тын ичинде го. Анын үстүнө чоочун. Айтор оозубуздагы сөздү аңдоосуздан алдырып ийгендей, аптыгып турганда чоочун кишинин чочугандай үнү чыкты. Окуп атасыңбы? Мен да башымды ийкеп үн чыгардым. Өзү сүйлөсө сөз ушул жерге буулуп каларын билдиби, кобурай кетти. О, далай болду менин жаныңа келгениме. Ойгоноор деп отура бердим, анан кечирип кой. Анын көзү адепкисиндей күнөөлүү кибиңдеп, кеберсиген уурту ырсайды. Ойготсом чочуп кеттиң көрүнөт. Минтип уктабай жүр, сыз өтөт. Ал тамекисинин түбүн таштап, таманы менен басып өчүрдү да өз сөзүн улады. Сени жана келатканда эле көргөм. Ошо тапта мен да шаардан чыгып, артыңдан жүрүп отурдум. Сен кылчайган жоксуң, мен да унчукпадым. Анан алиги ашканага келип бирдеме ичкен соң, изиңди кууп артыңан келдим. Келмек деле эмесмин, эриккенимен эрмектешейин деп. Бая күнү да шашып кеткендей болдуң. Ал менин окуу жайымды, экзаменимди түгөл сурап келип, акырында менин тула боюма көз токтотуп алып, анан ата энең барбы деп койду. Бар дегениме ал баш ийкеп, өзүнөн өзү кубанып калды. Ата, ырысың тоодой тура, ата энедей болуп айланайын. Кур дегенде менин апам байкуш болгондо да бүгүндө калбайт белем. Тиги чоочун кишинин муну айтканына таң калдым. Өзү ушунча улгайган киши атаны эстеп, энени эңсеп, оозунан көк түтүн бураганына таң калбай турган жорукпу. Оорултунуп, гезитке махорка ороп кирген анын кер сары өңүндө ырасы эле жетим баланын кусалыгы бардай. Махорканы үстүнө соргон анын жама жайынан, кош таноосунан коюу көк түтүн оргуп, бир топко көзүн жүлжүтүп, телмире түшкөн соң кардыккан үнү чыкты. Качантан курсагына шыкалган түрмөк бугунун учу көрүндү. Мен так ушу сендей чагымда согушка жөнөдүм. Ботодой боздоп, апам байкуш жалгыз калды. О, кагылайын каралдым, көзүңдү көрөр бекем, көзүңдү. Баргандан, келгенге апамдан ушул үнү кулагымдан кеткен жок. 2 жолу жеңил жарадар болуп кайра кирип, 3-чү жолу туткунга түштүм. Кордук көрүп турганымда апамдын үнү, апамдын ыйы. О, кагылайын каралдым, алда кандай күндө калдың. Кыйноого калт этпеген жүрөктү бул үн титиретип турду. Туткундан качып чыктым. Түн ичинде Украина кыштагын аралап келатып, бир дыйкандыкына баш калкаладым. Куугун түнү менен кыштактын тамтыракайын чыгарды. Чалдын айласы болбогондо мени ошол эле түнү таап кескилеп кетет беле дейм. Жан тапкыс жер төлөсүнө жашырып, жанга шек алдырбай багып турду. Бой тарткан ак сарыл кызы күндө мага тамак түшүрүп, тамак менен кошо көз отун түшүрүп. Лев Толстойдун Кавказ туткунун билесиң го, ошондогу кыздын так өзү. Аты Люся. Кептин кыскасы, анын көз оту мени туткундап алды да, ага мен үйлөнүп калдым. Атасы мага ата болуп, куду өзүнүн тентек наристесиндей эркелетчү. Жетимчем менин. Мына сен аталуусуң, мен балалуумун. Карган атаңды таштап кете көрбө. Ушинткен чал мени караан кылчу, дем кылчу. Кашынан карыш жылдыргысы жок Люся экөөбүздү 2 колтугунда бөпөлөп отурчу. Адамдын асылы эле. Ал менин өңү түшүмөн апам кетпей, мен жөнөрдөгү апамдын боздогону.
Минтип тым-тырс боло түшкөн анын киртийген көзүнөн кылгырган жашты көрдүм. Каралдым, кандай күндө калдың? Мына апам. Апам азыр да айланып мени таппай жүргөн сүйт. Анан апаңыз деп кел аттым эле артын айттырбай өз сөзүн өз алды. Согуш басылды. Ата болуп асыраган кайнатамдын коколой башын калтырып апама кел аттым. Люся жанымда. Апамды көрөрүмдү эстегенде жанымды коерго жер таппай элеп желеп болом. Апамдын өңү түсүн, кыял жоругун Люсяга айтып түгөтө албайм. Мен түгүл апамды көрсөм дегенде анын да чыдамы кетип, эмеле көрүүгө куштар. Апама кантип учурашып, кантип жүгүнүштөн өйдө үйрөтүп бүттү мага. Кеч пешимде жетелешип алып, райондон жөө чыккан экөөбүз түн ортосунда айылга кирип бардык. Мага тааныш кокту колот үргүлөп, мен торолгон үркөрдөй кыштак ботоюп уйкуда экен. Апам Maanik деген жепирекей тамга жеттик. Куду наристе кезимде талаадан апамды карай чуркап келгендей энтелеген калыбымда эшикти шарт тартып алаарымда килиттеги темир шарак этти. Каалга ачылган жок. Каалгадагы муздак кишенге кол мурунду. Көрүп турган көзүмө, кармап турган колума ишенбей денем дүрт этти. Кишен. Бул кадимки эле өзүбүздүн эски кишен. Мен кетелекте колго алынбай тээ коронун бир бурчунда жатчу. Эми биздин үйдү ушу кайтарып, апамдын ордуна ушу мени күтүп туруптур. Тула боюм так ушу кишендей муздай түштү. Апамдын күйүтүнөн куруп калмакмын. Люся сүйөп билгизген жок. Акыры мен бозоруп түңүлгөнүмдү көргөн ал бир күнү мындай деди. Издеп келген апабыз жок, эми атама баралы. Ал экөөбүзгө тең ата. Күйдөн тайган чалдын кашында болсок. Чынын айтсам, Люсянын айтканынан чыкпай, жөнөөгө камынып жатканымды уккан айылдагы туугандарым так түйүлүп кетсе болобу? Ой, деги дениң сообу сен? Катынды ээрчип кеткенди кайдан уктуң элең сен? Ата, бу каралаары жок кенеде жетим болсоң да не болду? Курсакка кеткен бала да кайра элин табат. Бөтөн бирөө укпасын. Кокуй, журтка шерменде болобуз. Жан укчу болбосун. Агатынды ээрчип капкайда тентип кетээриң анык болсо, өз колубуз менен эле өлтүрүп коебуз. Мынткен туугандарым мени да намыстандырып коюшту. А ошо тапта бала туткан менден да, кара туткан жалгыз кызынан да бөлүнүп, коколой башы калган Люсянын атасынын сагынычтуу каты күн ара келип зээнди кейтет. Каралдыларым, экөөң түн түшүмдөн, күн өңүмдөн кетпедиңер. Куса болуп куруп барам, келбесиңер анда. Бирок Люся мени кыя албай атасын кат менен алаксытып жүрө берди. Менин да туугандарым өзүмө жакын көрүнүп, алардын айтканын эстеп ичимен арыма келип, катынды ээрчип капкайда тентийт деген эмне эл журт турганда деп калам. Ошентип эл журттун ичинде иштеп калдым. Люся айылдык мектепте орус тилине мугалим болуп жакшы кеп келинип, колхоздо мыкты иштеп өзүм көзгө көрүнүп, ары бери карагыча арадан жылдар өтүп биз 2 балалуу болдук. Айтор өмүрүбүздүн көктөмүн жаңы гана көргөнүбүздө бир каргаша болду да, бир каргаша. Ал тамекисин шыпкай сорду да, түтүндөн бир азга өңү көрүнбөй, үнү чыкпай турган соң ултунуп минтти. Ойдо жокто үйүм өрттөнүп кетпедиби? Бала чакам. Эмне болуп? Мен селт этип башымды көтөрө калдым. Атиги киши адепки калыбында муңайым сүйлөй берди. Эмне болсун? Кадимкидей эле керосин куйдум да жалп эттире өрттөбүйдүм. Мен жанагыдан жаман сестейип, бул кишиден ого бетер чоочуркап, корко карап,
далайга оозума кеп кирбей тилим буула түшүптүр. Капырай, өз үйүн өзү өрттөгөн бул бир оюмдун учуна чыкпай жатып кайра сурадым. Ой, өз үйүңүздө өзүңүзбү? Бала чакаңызчы? Өзүм деп айтпадымбы? Менин коркуп таң кала бергениме тиги киши бу сапар тырчый түштү көрүнөт. Өзүм өрттөдүм. Бүтүндү бүлдүрүүдөн оңой эмне бар? Канча машакат менен бүтүрүп алган үйүмдү бир заматта өрттөдүм да койдум. Үйүм, татынакай үйүм, алмончоктой балдарым баарынан ажырап, кокулой башым калды. Төтөн кичинемдин жаны бирге эмес беле. Бу киши көзүмө бир эсе коркунучтуу, бир эсе аянычтуу. Көзүн жүлжүтө калып, тамекисин шыпкай соргон кер сары киши бир азга түтүнгө чулгана түшкөндө, кер сары өңү да, кеберсиген эрди да, кибиңдеген көзү да жоголо калып кайра көрүнөт. Үнү каргылдана кайра чыгат. Баланын баары башкарма болгон күнүмөн башталды. Ат дегениң, эл башкарганды коюп, тиешелүү ишимди бүтүрүп, анан балдарымдын кашында тынч отурсам эмне? Анда бул бале кайда? Аныгын айтсам, анын баарын кылган туугандарым. Бул айылда сенден тыңы жок. Курулай кыйыктана бербесеңчи, Айыл апанын оозуна илинип турганыңда. Ушинтип жаалап тууруп алышты. Ары ойлоп, бери ойлоп макул болдум. Эл каалап турса, Курулай качканым болбос. Башкармалыкты колума алып ишке кирдим. Иш менен кошо аракка да кирдим. Колдон колго тийбей чакырыкта конокто, күндө да түндө да коноктомун. Таңында кетип, түнүндө келип, кээде түнөбөйдө калып жүрдүм. Адегенде кеч келгенимди да, ичкенимди да ишке шылтап, болбой сыйлаган туугандарга шылтайм. Анын баарына Люся ынанып эле жүргөн. Акырында ал менин жаныман коркуп, мени кайтарып калды. Кээде кай убакта келгеним белгисиз үй жанында ат үстүндө таң атырам. Кээде аттан жыгылам. Кээде капкайдагы эле бир бойдок аялдардыкына түнөп калам. Мунун баарын аракка шылтап, Люсяда кечирип, мени жылуу жумшак сөзү менен, жароокер мамилеси менен соолуктуруп жүрдү. Аярдачы жаным, кыйналып калып жүрөсүң, арак табылат, жан табылбайт, жаныңды сактачы. Жатып калган жеримен издеп жүрүп таап келген ал ушуну гана айтчу. Кийин аны мен такыр издетпес болдум. Башкалардын көзүнчө боктоп сактап, сабап кууп чыгам. Ал буркурап жолуна түшөт. Арактан алган ачуумдун үстүнө дос тууганым да угут салып, ачтып туруп көбүртүп кое беришет. Катындын иши эмне экен? Эр өзү табат, өзү чачат. Катын саксаңдап кууп жүрө берин. Атаң көрү, ошону айтсаң, бизди тескемек түгүл, катындарыбыздын башын жара чапсаң, каш кайтарбайт ушул күнгө. Атаң көрү, биздин катындардай болобу? Сабасаң ыйлайт, корс этсең бышактап басылат. Кары жаштын баары сени мусап кылабыз, а тиги түгөт тайманбай сени алка жакадан алган жүрөт ой. Ууккан денем ого бетер уугат. Үйүм, Люся көзүмө суук көрүнөт да, жетип эле кепке келбей карсылдатып жатып калам. Корккон балдарым чыркырап энесине жармашып, кээде уктап атып бакырып, элирип, кээде мени көрсө чыңырып бетин баса калышат. Жүрөгү түшкөн тура. Менден корккон балдарымдын көзү ай. Баштан мен соо кезде койун кончуман чыкпай, мага эркелеген каралдыларымдын көзү ай. Өрт ичинде бакырган балдарымдын көзү. Өрт. Үй жайым өрттөндү. Үй жайым менен кошо бактылуу күнүмдү кошо өрттөсөм керек. Күн чыгат да батат. Бирок ал күндөрүмдүн бирине окшобойт. Баса дегенимде тиги киши менин эмне дээримди билгендей сүйлөй берди.
сөзүмө конок берген да жок, мени караган да жок. Өлөрчө мас болуп келген күндөрүмдүн бири болсо керек. Башпагарым менен балдарым бакырып адаттынча энесине жармашты. Апа, коркобуз, атаман коркобуз. Күндө боло жүргөн бул окуя бүгүн мага серт учурады. Укканганым ого бетер угуп кетти. Булар менден коркушат тура. Мен чоочун киши экенмин го. Өз билем өзүмдү чоочун көрсөм мына, дедим да оозгу үйдөн колума келе түшкөн керосинди дүрт эттире жыйылган отунга чачып, шырт эттире ширеңке чактым. Үйгө жамай жыйылган кургак отундун жалыны көз ачып жумгуча чатырга жармашты да кара кочкул жалын үйдү басып жатып калды. Үй ичинен чыр-чыр эткен бала чакамдын үнүн бир уккам. Андан аркысын билбейм. Кайда кеткенимди, кайда түнөгөнүмдү да билбейм. Кай убак экенин да билбейм. Уйку соонун арасында солуктап ыйлай сүйлөгөн үндү уктум. Ушинтмек белең, үй жайдан менден чындап кечтиңби? Деги балдарыңды кантип кыйдың экен? Мен сен деп байкуш атамдан кечпедим белең. А сен эми? Болуптур. Мындан ары мени да, балдарыңды да көрбөйсүң. Бул үн Люсянын үнү. Маңдайымдан сылаган анын колу. Көзүмдү ачайын десем кулагым чуулдап, башым жарылып зыңылдагыдай болсо. Денемди жер тартып бараткандай боюмду жерден көтөрө алар эмесмин. Акыры үйдө жатканыма күмөн кылган жокмун да, адатымча түштөн кийин турарымды көрүп, Люсяны корс этип кагып салдым. Тарт ой, тарт дейм колуңду. Башым сынып атса. Жыл бою жатсам да жата берчүдөймүн. Асти көзүмдү ачкым жок. Бир гана жаман жери жамбашыман жер өтүп, белим, далым ачышып чыдатпай баратат. Көп жаткандыкы го. Мамыкта болсом да ушинтем. Люсяны тургузушун же жолдоштордун ойготушун күтүп дагы далайга манчыркап жата турдум. Мындай учурда жолдошторум асты үстүмө түшүп атып ойготуп кетишчү. Ойбой, аксакал, өйдө болуңуз эми, баш жазбасак болбойт. Кулагыма жат бул кепти күтүп атып тажадым. Өчөшкөнсүп көзүмдү да ачпай, дале үйдө ким бар болду экен? Мына кызык. Көзүмдү ача койсом, үй эмес эле талаада жатам. Айдай талаада. Көз башымды ушалап алдым да, түндөтөн бери болгонду, чалдык уйду эсиме түшүрүп жаттым. Балдарым менден корккону, анан үйгө өрт койгонум. Жүрөгүм кабынан чыга каччудай түкүлдөп, ордума мүдүрүлүп жыгылып тура чуркадым. А дегенде анчайын гана түшүмөн чочугандай болдум. Мас болгондо ошондой түштөрдү көрө берчүмүн. Түш эле болуп калса гана. Чуркап жеткен мага өзүм курган тамдын коройгон мору, аңырайган эшик, терезеси, айланасында котолоп жүргөн туугандарым көрүндү. Кочкул түтүн дагы эле басыла элек экен. Калган катканы дале күйүп жаттыр. Өрттөнүп бүткөндө келдик, болбосо өчүрүп калмакпыз, дешти туугандарым. Мен өрттөнгөн тамды коюп, өрттө калган үй бүлөмдү сурадым эле, туугандарым такыр көрбөптүр. Түндө өрттүн ичинде калганын эми даана эстеп, жүрөгүм оозума капталды да, күйүп аткан тамды карай бой таштап темтеңдей бердим эле, туугандарым кармап калышты. Болоору болду. Өрттөнүп да бүттү. Эми анын астынан эчтеке таппайсың. Муну укканда береги өрттөнгөн үйдүн кара кочкул жалыны бүт ичиме түшүп кеткендей куйкаланып, жанымды коерго жер таппай баратам. Жердин мага тарыганы-ай. Жаракат алса түшүп да кетер элем. Бирок мага жаракат табылган жок. Баары жок. Бир эле түндө. Үйүм да жок, балдарым да, аялым да жок. Шалдыраган өзүм гана, арака дос көңүлүм,
көөдөндө кыбыраган жаным гана калды. Башканын баарынан ажырадым. Ишим, колуман, элим, жаныман кетти. Айтпадымбы? Мага эмерчик деген бир гана баягы арак. Табылган жерден жутуп алам да, арсыз арманымды мен аракка айтып, арак мени сендиректете сүйрөп келип бир жерге жыгылабыз. Эртең менен анын уусу, баш жарган, сөөк сыздаткан тири укмуштуу уусу гана калып, өзү жок. Үй жайымдан ажырап, бул абалда канча күн, канча түн жүргөнүмдү билбейм. Бир кезде менден туугандарым чочуркап, мен баягы жан күйөр туугандарым кайда кеткенин таппай калдым. Алардын ордуна бир чоочун кишилер келгендей, жо мен өзүм бир капкайдагы чоочун кишилердин арасына келгендей, куду кой арасындагы жат эчкидей жатыркай түштүм. Алар менден жатыркап мени кодулашып калды. Ооба, а дегенде мени бая карыш жылдырбай намыстуу оозанып, чыйралган туугандарымды издедим. Алар жок. Башы көзү өзүңсүң деп өктөлөп турчу туугандарымдын оозунан эми баш айланып, жинди болуп калган тура, эми мунун тирүүсүнөн өлүүсү, кайда кетсе айда кетсин, көздөн алда жоголсо болот эле деген ызгаарды угуп, алардын кыял жоругунан да ызгаар көрүп, ыза көрүп, кордолуп баратканымда бияка баса бердим. Тамекисин шыпкай соруп, түтүнгө аралаш оор улуттунуп алган киши бир окумда барып жай кобурай берди. Анан ушу шаардагы бир мекемеге өткөн күздө келип кызматка орноштум да иштеп жүрөм. Иш жаман эмес, коллектив да жакшы. Бир гана өзүм коллективге аралашып кете албай, али чоочунмун. Аралашсам эле таржымалымды сурашат го деп коомсунам да, таржымалымды айтуудан тайсалдайм. Антсе да күндүз кызмат убагында жыргап калам. Өзүм сүйлөбөсөм да, сүйлөшкөндөрдүн сөзүн угуп жыргап калам. Мени жыргатар алардын үй бүлөсүнүн жоругу, балдарынын кыялы. Иштен эс ала калганда кээ бир эне ата балдарынын кыял жоругун айтса тим эле магдырап, куду өзүмдүн эки тентегимдин ортосунда отургандай болом. Үй бүлөдөй, баладай жыргалгай да баатыр. Сен да үй бүлөлүү болгондо билесиң. Кеч кирет, кызмат аяктайт. Кызматтан тараган менин жолдошторум жыргал дүйнөсүнө кайра кирип барышат. Мени илээлеп жалгыз гана муздак бөлмө томсоруп тосуп алат. Анда табыш жок, менде үн жок. Кечки көлөкөдөй сүйрөлө баш баккан калыбымда уйпаланган кроватыма боюмду шалакташтайм. Шуу үшкүрүп алам. Кечке мени күтүп томсоргон бөлмөм менен да, бош турган кроватым менен да учурашканым ошол. Мага таарынгансып экөөнүн тең үн чыкпайт. Дымым чыкпай, мен да далайга жатам. Көз алдымда балдарым, көңүлүмдө Люсям. Санаам менен байып, кыялымда алар менен аралашып, балдарым коюнчумда, балдарым үстүмө оюн салып, Люсям маңдайыман сылап. Люсям, балдарым, деги алар тирүү бар бекен? Бар болсо кайда экен? Люсянын атасына 1000 сан ирет кат жаздым. Жок, жооп жок. Чал болсо да бир жооп келмек. Чал да көз жумса керек. Өрттөн кообум бар. Ишенесиңби баатыр, алиги өрттөнгөн үйүмөн кообум бар. Алар ошол өрттө эле калган. Минткен чоочун кишинин колу калтырап, колу түгүл эрди башы кошо титиреп кетти да, үнү каргылдана чыкты. Анда баягы мен уйку соонун арасында, айдай талаада жаткандагы ый аралаш үнчү, Люсянын үнүчү. Ушинтмек белең, үй жайдан менден кечтиңби? Деги балдарыңды кантип кыйдың чиркин? Мен сен деп байкуш атаман кечпедим беле. А сен эми болуптур. Мындан ары мени да, балдарыңды да көрбөйсүң. Мына, курган жаным,
Башымды бир көтөрүп көзүмдү бир ачып калсам эмне? Балдарымды да, Люсяны да көрүп калат элем го. Чоочун киши ушинтип күрсүндү да, бир тынымдан кийин колун кайра кайдыгер шилтеп койду. Жок айдан. Ал тим эле бир мастын кулагына кээде ар нерсе угулуп, түшүнө ар нерсе кире берет. Ошонун бири да. Болбосо андан бери. Ушинтип койду да, көпкө дымып туруп, анан үн катты. Баатыр, баарына чоочун болуп турган чагым. Үй бүлөмө чоочун, эл журтуман чоочун. Атүгүл мүрзөдөн бөлөккө жан киргизген берки кереметтүү жазгада жалгыз мен чоочун сыяктанам. Карабайсыңбы? Жанды жаныбар ал эле эмес жер да, жер башы менен тегиз түлөп, жазгы кийимин кийди. Жалгыз эле мен мынтип капкачаңкы чомдой кышкы кийимим менен. Бул кышкы чомду мага алиги башкармалыкка кошуп туруп туугандарым бастырган. Башкармалыгын өздөрү алды. Берки куру намысы менен чому али минтип үстүмдөн басып думуктуруп турат. Чоочун киши эски пальтосунун эскилиги жетип турган кара күл жакасын ээги менен көргөздү да улутунуп алды. Мына баатыр, так ушундай болуп мен да жыртылып бартам. Дүйнөдө жалгыздыгыңан тозок жок экен. Жалгыздык мени түгөтүп барат. Айттым го, алиги томсоргон бөлмө. Кеч кирсе таң атпайт. Таң атты болду. Ишке аралашып, дууга аралашып жыргап калам. Майрамдарда да ошо. Топтон чоочуркап жатырка болуп турам. Баягы өз таржымалымды кокус ооздон чыгарып жиберемби деп, элден жазганып четтеп жүрөм. Кантсе да кыйын экен. Ыгынтап, бирөө менен сырдаша албай, арманымды бир айта албай бук болуп жүргөм. Атиги бирге иштегендерге айтууга болбойт да. Алар бузулган киши дешип. Менин бугумду угушка мени тааныбаган так ушу сендей, так ушу сен керек болчусуң. Мына эми качантан берки жыйылган бугум чыгып, чоочун киши оор жүгүн жерге койгондой жеңилип, көзү тириле түштү. Мындан ары жолугуп туралы баатыр. Кишиге эрмек керек экен, эрмек. Мынтип каран талашкан киши мени карап жалбооруп турду. Эрмек керек экен, аттиң. Кечээ гана өз эрмегинен өзү качып, өз жыргалын өзү оорсуган киши бүгүн мынтип эрмек, каран издеп жаткан. Жаны чыгып бараткан кишинин көрүнүшү көз алдыма келип, үнү кулагыма угулдоо ушул азыр. Кетпесең, кое турсаң кичине. Ооба, жаны чыгып бараткан киши ушинтип каран талашканын көргөм. Карап туруп зээним кейди. Күндө жолугуп эрмектешип турмак болдум. Айткандай, 2-3 күнгө чейин аны ошо жерден таап жүрдүм. Мени көргөндө атасын көргөндөй сүйүнүп алыстан ыржайып калчу. Келдиңби? Анан далайга эрмектешип чер жазчубуз. Кийинки жумада аны ордунан таппай калдым. Бир жерге уктап калдыбы деп чоң бакты чарчагыча кыдырдым. Жок. Канча күнү кыдырдым, дарек жок. Курган киши иштеген жеринде айткан эмес. Жаткан жерин да билбейм. Шаарда кантип табасың? Кимден сурайсың? Айылда болсо бир жөн. Окуумду бүтүп ошол айда мен да кеттим. Андан бери 16 жыл өттү. Анда туулган ымыркай азыр 16га чыккан улам болду. Тиги киши тирүү болсо да 60ка таяп улгайгандыр. Менин көзүмө баягы эле калыбында. Баягы кийим, баягы өңү, дагы эле Люсясын, балдарын таппай кусалуу, элден чоочун ызалуу жүргөнсүйт. Бугун айтууга үйүр алышкан мени таппай, дагы эле багарасын түрөө кыдырып мени издеп жүргөнсүйт. Түгөнгөн бала кайда кетти? Тимден тим турсам да, анын ушинткен муңайым үнү угула калып, өзү жок.
же ал бул күндө тирүү болсоң кайдасың, жолуңан адашып таалайыңды жоготкон чоочун киши. Албан турмуш адамды адамга, атаны балага чоочун киши кыла көрбө. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.